азыр гана кайрадан жер титирөө катталганын билдирди. Жер титирөөнүн очогу Казакстан менен Кыргызстандын чек-арасында байкалган. Эскертүү: өлкөлөрдө болуп жаткан жер титирөөлөрдөн сак болуңуз. Кайсыл мамлекетте болсоңуз дагы эсен аман болуңуз. Түштүк Кореяда токой өртүнөн каза болгондордун саны 27ге жетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Кыргызстан менен Казакстанда 4,9 магнитудада жер титирөө болду. Бүгүн 16:56-да 4,9 магнитудалык болжолдуу жер титирөө Казакстан менен Кыргызстан аймагында болду. Эпицентри Көпүрө базар пунктунан 18 км алыстыкта жайгашкан. Жер титирөө төмөнкү аймактарда сезилди. Айшу, Тарас, Талас, Бишкек, Карабалта, Токмок жана Алматы. Азырынча жабыркаган адамдар же кыйроого жөнүндө маалымат жок. Хадистер натыйжаларды талдап жагышууда. Жаздан баштап күзгө чейин дыйкандардын мындай чыгымын кичине эсептеген адамдар барбы? Ошо өтө жактан өкмөт тараптан кичине бир аз кызыкчылык болуп. Картошка чирип жатат деген видео жарыяланды. Социалдык тармактарда Ысык көлдө картошка чирип жатат деген видео жарыяланды. Анда дыйкан картошканын баасы Бишкекте 70 сом болуп жатса, Ысык көлдө чирип жатканын айтат. Айыл чарба министрлиги картошкасын сата албай калган дыйкандардын арыз муңуна жооп берди. Министрлик картошка сатууга январь-февралда жакшы шарт түзүлүп, бирок аны айрымдар колдонбой койгонун билдирди. Январда Казакстан менен Өзбекстан бирден картошка ала баштагандыктан баа өскөн. Орточо дөң баа 35-40 сом болуп турган. Ошондо нарын менен Ысык көлдү кыдырып, азыр сатып калгыла деп эскерткенбиз. Бишкектин ири базарларынан да орун берели, өзүңөр келип саткыла дегенбиз. Бирок эч ким келбей койгон деди министрлик. Ведомство өлкөгө Иран менен Кытайдан картошка киргенин тастыктап, импортко тыюу салынса, баа мындан да өсүп кетерин белгиледи. Жакыр жашаган адамдар бар. Азык-түлүктүн баасы жеткиликтүү болуш керек. Биздикилер бааны жасалма көтөрүп жиберишти. Ошол кезде чек араны жаап салсак, баа дагы өсүп кетмек дешти министрликтен. Булак Серепкежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Түштүк Кореяда токой өртүнөн каза болгондордун саны 27ге жетти. Түштүк Кореянын түндүк чыгышына чыккан токой өртү күч алып 27 мартка карагата каза болгондордун саны 27ге жетти. Андан тышкары 30 адам ар кандай жаракат алып, кеминде 10 миңге жакын тургун эвакуацияланууда. Орусиялык фотограф Бишкектеги Борбордук мечиттин укмуштуу дай сүрөттөрүн жарыялады. Орусиялык фотограф Дмитрий Зверев социалдык тармактагы баракчасына Бишкектеги Борбордук мечитте тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Бишкек Сараксы мечити мен жашаган мейманкананын жанында жайгашыптыр. Эки жолу кирдим деп жазган ал. Парой беле. Айтып коебуз, аракет кылабыз, мен жардамдашып турам сизге. Паройду келтирип коюш керек. Жол белгилерин билбей калган айдоочулардын видеосун кайрадан бөлүштү. Милициянын кайгул кызматы жол белгилерин билбей калган айдоочулардын видеосун кайрадан бөлүштү. Маалыматка караганда айдоочулардын айрымдары жол белгисин эле эмес, айдоочулук күбөлүктү качан алышкан жана кайсыл жерден алышкан, аны ким окутканын да билишпейт. Талдоо көрсөткөндөй, катталган жол кырсыктарынын дээрлик 91% айдоочулардын жол эрежелерин толук сактабагандыгынан болууда деп айтылат маалыматта. Күнүмдүк жолдо колдонуп аткан жол белгилеринин жөнүнө коюлду. Жада калса, кайсыл жылдары автомектепти аяктаган, анын аталышы кандай болгон, кайсыл категорияда аяктаган, аны окуткан конструктор агайлары ким болгон, ошол суроолорго да толук кандуу жооп бере албаган айдоочулар аныкталган. Ошондой эле бүгүнкү күндө катталып аткан жолдун агыстарынын дээрлик көп пайызы ушул жеке фактор. Айдоочулардын күнөөсү менен болгон жолдун агыстар, ошол эле катуу ылдамдыктар менен айдаган, карама каршы тилкелерге чыккан, алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сактабагандар, автоунаадан ашып өтүү, озуп өтүү, маневр жасоо эрежелерин бузган, ичип алып транспорт каражаттарын башкаргандар, жада калса бири-бирине жол бошотуп бербеген учурлар менен коштолгондо жолдун агыстары тилекке каршы катталып жатат.
Ошол себептүү мындай жол нагыштардын алдын алуу максатында өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык бүгүнкү күндө айдоочулардын жоопкерчиликтерин күчөтүү тартиби каралып атат.